Assalamu алейкум достор, кандайсыңар? Бүгүн болсо green card туттум, эми эмне кылам деген берилген суроолорго кыска видео тартууну чечтим. Биринчиден DS260 формасын толтуруп, тез арада ошону жөнөтүүңүздөр керек. Кай жерде гана болбоңуз, балам төрөлүп калат эле, үйлөнүп калат эле, манан мындай бир жагдайлар алмашат эле деп күтүүңүздөрдүн кереги жок. Азыр толтуруп коюп жөнөтө берсеңиздер болот. Кийин жагдайлар өзгөрүп кетсе, бир кандайдыр бир турмуш шарттарына байланыштуу кийин кайра DS260-ыңызды толтуруп, формасын кайра жөнөтүп койсоңуздар болот. Кармабагыла, созбогула. Экинчиси болсо, англис тилин билбесеңиздер, сөзсүз түрдө жанагындай сүйлөшүү курстарын же болбосо англис тил курстарын алууңуздарды кеңеш беребиз. Себеп дегенде, тил билбесеңиз, бул жакта өтө оор, кыйынчылыктар көп, тоскоолдуктар көп болот. Ошон үчүн тилге басым жасагыла. Үчүнчүсү болсо, мисалы тил билем, бирок кайсы бир жумушка даярдык көрөм деген сыяктуу ниеттериңиздер болсо, өзүңүздөрдү атайын Кыргызстандан убактыңыздарды үнөмдөп, атайын бир даярдык курстарын алып, 6 айлык, 10 айлык курстарды алып, өзүңүздөрдү даярдап келсеңиздер болот. Мисалы, трак драйвер жагына даярданып келсеңиздер болот, IT жагына даярданып келсеңиздер болот, жанагындай сулуулук, бьюти жактарына даярданып келсеңиздер болот. Кандай гана тармак болбосун, өзүңүздөрдү даярдап келсеңиздер болот. Төртүнчүсү, азыркы учурда Америка менен байланышы начар бир өлкөлөрдө жашаган же болбосо ошол жакта иштеп жүргөн мекендештер болсо, ошолорго кеп кеңештерибиз DS260-ты толтуруп жатканда Кыргызстанда интервью өтөм деп белгилеп коюңуздарды сунуштайбыз. Себеп дегенде, биздин тааныштар арасында мисалы Турцияда уткандар кичинекей кейс number болгон күндө дагы интервьюга чакырылбай жатат. Себеп дегенде, Турция менен Американын алакасы жаман болгондуктан деп биз ошондой чечим кылып атабыз. Ошон үчүн сиздерге дагы кеп кеңеш берет элек, Кыргызстанда интервьюну кылууңуздарды. Ошол баарыңыздарга рахмат. Сурооңуздар болсо, Телеграмга жазыңыз, комментарийлерге жаза бериңиз. Биз жооп беребиз колдон келишинче. Баарыңыздарга ийгилик, чойбогула, тез-тезден толтуруп, баарын жөнөтө бергиле. Баары жакшы болот. Ассаламу алейкум.